Ош мамлекеттик университетинде билим деңгээлин жогорулатуу үчүн түрдүү иш-аракеттер жасалып, аны менен бирге эл аралык байланыштарды өнүктүрүүгө өзгөчө басым жасалууда. Студенттерге чет өлкөдө окуп келүүсү үчүн кенен маалыматтар берилип, чет өлкөдө кантип окуп келсе болот аттуу иш-чара окуу жайдын бардык окуу бөлүмдөрүндө өткөзүлүп келүүдө. Ал эми бул жолу Кыргыз-Кытай факультетинде чет өлкөлөрдөгү маданий, адеп, акылактык өзгөчөлүктөр кандай деген темадагы талкуу болуп, окуу жай менен байланыш түзгөн дүйнөдөгү өлкөлөрдүн маданияты, тарыхы, искусствосу жөнүндө маалымат берилип, башка мамлекеттерге барып билим алып келген окуу жайдын алдыңкы студенттери ой бөлүштү. Иш-чара эл аралык байланыштар бөлүмүнүн жетекчиси Семете Амиралиевдин демилгеси менен уюштурулуп, окуу жайдын факультеттеринен талкууга кызыктар болгон студенттер катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө чет өлкөдө окуп келген жаштарга башка өлкөлөр тууралуу кызыктырган суроолор берилип, негизинен башка элдердин маданияты туурасында талкуулар жүргүзүлдү. Суктандырды да, менимче ошол чоң кишиге кылгандай мамиле кылганы бул өтө туура деп ойлойм. Себеби бала жашынан эле анын сиз айтмакчы интеллектуалдык ой жүгүртүүсү башкалары өнүгө баштайт деп ойлойм. Ошон үчүн алар ошондой метод колдонушат деп ойлойм. Бул иш-чаралар эл аралык деңгээлдеги иш-чаралардын өнүгүп өсүүсүнө жетекчилигибиз, университеттин жетекчилигинин абдан салымы чоң. Анткени жетекчилик шарттарды түзүп студенттерге жардам берип жаткандыктан ушинтип биз чет өлкөгө студенттерибизди жиберип, чет өлкөдөн кайра студенттерди кабыл алып, бүгүнкү күндө дүйнөлүк цивилизацияга, глобализацияга камыр-жумур болуп жаткан учурубуз бүгүнкү күндө. Ошондой эл аралык байланыштар кактаган бир иш-чара өтүп атабыз. Бүгүнкү күндө азыр көп болуп атасыздар. Бул чет өлкөдөгү элдердин маданияты, адеп, акылак өзгөчөлүктөрү кандай деп аталат. Бул иш-чаранын негизги максаты чет өлкөгө чыгаардан мурда биз ошол өлкөнүн маданияты, менталитети, улуттук колорити, жүрүм-турум эрежелери, адеп, аклагы кандай, ушул тууралуу студенттерибизге кенен маалымат берип, аларды тарбиялап, үйрөтүп, анан ал жакка барып уят болуп калбагандай, жөнөкөй эле мисалы ал өлкөлөрдө көчөдө жүрүү эрежеси, тамактануу эрежеси, саламдашуу, сүйлөшүү, кийинүү адеби кандай, ушулар тууралуу кенен маалымат берүүнү чечип отурабыз. Албетте бөтөн өлкөнүн тилин жакшы өздөштүрүп, жакындан таануу үчүн сөзсүз түрдө алгач анын маданияты менен таанышу керек. Нурсултан Жумабаев эл аралык байланыштар факультетинин студенти. Ал өз тайпалаштары менен бирге Чехия өлкөсүнүн Батыш Чехия университетине 5 аптага барып билим алып келген. Ошондой эле Батыш Чехия окуу жайы аны бардык жагынан канааттандырганын айтат. Мындай ийгиликтин эң негизги ачкычы тил үйрөнүү. Тил билсең дүйнөнүн эшиги ачык экендигин ал белгилеп айтат. Өзүңүздөр билгендей эле биздин окуу системабызда бакалавр, магистратура дегендей, ал жакта дагы биздин ошо окуу системабыз бирдей болгон үчүн биз барып келдик. Окуу системасынын айырмачылыктары ал жакта бизге окшоп отчисление деген мондой понятие жок. Биз барганда жакшы мамиле кылышты, аябай. Кыргызстандын атынан биз ал жакта англис тилине сабактарды өттүк. Англис тилинде биздин кесипке байланыштуу ушул көбүнчө политика жөнүндө талкуулап, жеке агайлар менен өз ой пикирлерибизди бөлүшүп, кенен талкуу кыла алдык. Мындан сырткары Япония, Германия, Кытай, Корея, Казакстан, Турция, Россия, Тажикстан өлкөлөрүнө түрдүү долбоорлор аркылуу барып окуп келген студенттер өз ойлору менен бөлүштү. Ош мамлекеттик университети эл аралык байланыштарга басым жасап, учурда дүйнөнүн 31 өлкөсүнүн 129 университети менен кызматташып келет. Мындагы негизги максат билим берүүнүн сапатын эл аралык деңгээлге чыгаруу болуп эсептелет. Гүлнур Арапбай кызы, Руслан Мирзаев, Үмүт телестудиясы.